Бүгін ертеменен саат 6 чамасында Кыргыз-Тажик чегарасында эки тараптуу ок атуулар башталып, тез аранын ичинде Тажик тараптан бүт Кыргыз-Тажик чилкелеринин бүт барлык жерлеринен атуулар башталды. Буну мен азыр агрессия деп санаймын. Анткени биз күтпөгөн жерден дагы алар атып жатат. Ошол менен бирге чоң абыйда бар. Азыркы күндө биз тараптан дагы бүт чаралар колдонулуп жатат. Азыркы учурда ок атуулар токтолду элек. Бирок тиешелүү жетекчилер Камчыбек Кыдыршаш, генерал Ташиев өзүнүн коллегасы, Тажик тарапы менен коллегасы менен азыр сүйлөшүлдү. Бүт тарапка азыр ок атууну токтотуу деген командаларды бердик, бирок ок атуулар токтолду элек. Эгерде ок атуулар бардык жерлерде токтосо, анда жолугушууларды биз бүгүн өткөрөбүз. Эвакуациялар боюнча бүт чегарага жакын жайгашкан айылдардан элдерди бүгүнкү күндө чыгарып жатабыз. Албетте алар өзүнүн машиналары менен чыгарып жатат. Ошону менен бирге өзгөчө кырдаал министрлигинин бул жердеги кызматкерлери дагы чыгарып жатат. Азыр эртең менен биздин планыбыз боюнча мэрия, район, ошону менен бирге областтын тиешелүү жетекчилери бул жердеги ашканаларды, ресторандарды, чайханаларды баарын даярдап, ошолорго эвакуация болгондорго жардам берүү планы боюнча биз иштеп жатабыз. Алардын жайлары баары даяр. Азыркы кезде аракет кылып жатабыз. Айылдардан эч ким эсин калтырбаган, баарын эвакуация менен бир мындай кооптуу жерге чыгарганга. Баткен Лейлек жолу ачыкпы, учурда кандай? Жолдор боюнча. Эртең менен саат 6-да башталганда, ушул чоң талаады дагы биздин Актурпактан келе жаткан чоң тала жери, бул Баткен районуна карайт. Ошол жерден дагы алар тараптан Лаккан деген айыл тарабынан атуулар болду. Биз азыр убактылуу ал жолду жаап койдук, элдерди өткөрбөй жатабыз. Азыркы күндө акимдер сүйлөшүп жатат. Сох районунун акими менен дагы Ошко кетчү адамдар Сох анклавы менен өтсө болот. Баткенге качыштын кереги жокпу? Кадам жай жак жабап атасыздар, развилка. Развилкага азыр биз ушул развилка деп айтып коебуз, чоң тала тарапты. Ал жака барбай туруңуздар, убактылуу барбай турушуңуздар керек. Биз азыр кырдаалды жөнгө салгандан кийин гана биздин уруксатыбыз менен ошол жака барсын элдер. Азыр ал жак жабык болуп турат.